Саламатсыңар балдар. Азыр силер менен 6 класстар үчүн информатика сабагын өтүп баштайбыз. Силер менен мен улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин информатика мугалими Майташева Зина. Саламатсыңар балдар. Азыр информатика сабагына көңүл бургула. Сабактын темасы компьютердик сөздүктөр жана котормочу программалар. Сабактын максаты компьютердик программалар жөнүндө түшүнүк алышат жана алардын түрлөрү аткарган кызматы менен таанышышат. Компьютердик сөздүктөр жана котормочу программалардын жардамы менен компьютерде ар кандай тексттерди которууну өздөштүрүшөт жана иштөө көндүмдөрү артат. Компьютердик кабинетте өзүн алып жүрүүнү жана компьютердин түзүлүштөрүнө аяр мамиле жасоого тарбияланышат. Балдар, силер азыркы учурда англис тили сабагынан же орус тили сабагынан компьютерде же болбосо телефондон тексттерди которуп жүрөсүңөр. Бирок ушул убакка чейин кантип которот болду экен деп ойлондуңар беле? Компьютерди котормочу деген эмне? Кандай түрлөрү бар жана ал кантип иштейт? Бүгүнкү сабакта ушул суроолорго жооп алабыз. Дагы бир жолу теманы кайталап коеюн: компьютердик сөздүктөр жана котормочу программалар. Котормочу программа деген суроого жооп алабыз. Котормочу программалардын түрлөрү жана аткарган кызматы менен таанышабыз. Сөздүктөр тексттерди бир тилден экинчи тилге которуу үчүн сөзсүз керек. Биринчи сөздүктөр мындан 5000 жыл мурун Шумерде пайда болгон. Ал 2 бөлүккө бөлүнгөн чоподон түзүлгөн. Бир бөлүгүнө Шумер тилинде текст, ал эми экинчи бөлүгүнө башка тилге которулган текст жазылган. Учурдагы сөздүктөр дагы сөздөрдү бир тилден башка тилдерге которуу максатында түзүлгөн. Азыр улуттар арасындагы тексттерди которуу үчүн миңдеген сөздүктөр бар. Алар 10 миңдеген сөздөрдү камтышат. Мисалы, англис тилинен орус тилине, немец тилинен француз тилине, англис тилинен башка тилдерге которуу үчүн атайын сөздүктөр колдонулат. Кагаз түрүндө алар калың китепти түзөт. Анда сөздү издеп табуу кыйынчылыкты жаратат. Бул жерде компьютердик сөздүктөр менен кагаз түрүндө китеп болуп басылып чыгарылган китеп көрсөтүлүп турат. Салыштырып көрсөңөр болот. Компьютердик сөздүктөрдүн мүмкүнчүлүктөрү. Көп тилдүү компьютердик сөздүктөр бар. Ал колдонуучуга ар кандай тилдеги сөздөрдү которууга багыт берет. Компьютердик сөздүктөр дайыма колдонулуучу негизги сөздөрдөн тышкары ондогон атайын тармактардын сөздөрүн дагы которуп берет. Мисалы, медицина тармагындагы, техника тармагындагы, информатика жана башка сөздөрдү которот. Компьютердик сөздүктөр которуу процессинде окшош сөздөр кездешсе, сөздөрдүн түрдүү маанилерин табууда тез таап берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Компьютердик сөздүктөр мультимедиалык болушу мүмкүн. Башкача айтканда, колдонуучу дикторлордун аткаруусунда сөздөрдү угууга мүмкүнчүлүгү бар. Онлайн кызматындагы компьютердик сөздүктөр интернетте тематикалык сөздүктөрдөн котормонун багытын камсыздайт. Компьютердик котормонун системасы. Учурда коомдо болуп жаткан глобалдаштыруу мезгилинде башка мамлекеттердин элдеринин ортосунда кызматташуу жүрүп жатат. Бул болсо башка мамлекетте жашаган, башка тилде сүйлөгөн адамдар менен адамдардын, мекемелер менен мекемелердин ортосунда документтер менен иштөөгө туура келет. Ушундай шартта компьютердик сөздүктөр абдан чоң мааниге ээ. Алар атайын котормочуну талап кылбайт. Көптөгөн кагаз, ручка, карандаштар кереги жок. Эң негизгиси убакытты үнөмдөйт. Учурдагы компьютердик сөздүктөрдүн системасы техникалык документацияларды, ишкерлердин кат алмашуусун жана башка атайын даярдалган тексттерди жогорку деңгээлде которо алат. Бирок көркөм чыгармаларды которууда алардын маанисин, стилин жоготуп коюшу мүмкүн. Себеби адамдын чыгармачылыгынын элементтерин так которо албайт. Азыркы коомдо адамдардын көпчүлүгү жашоосунда ар түрдүү информацияларды кабыл алып иштетүүгө туура келет. Ал информациялар ар кандай тилде болушу мүмкүн. Эне тилиндеги эмес информацияларды кол менен которуш узак жана оор. Бул жерде дагы компьютердик котормочу программалар жардамга келген. Учурда котормочу программалардын версиялары мурункуга салыштырмалуу жогорку деңгээлде которот. Компьютердик сөздүктөр компьютерге өзүнчө программалык каражат катарында колдонуу үчүн коюлат. Тексттик процессорлордо дагы ушундай сөздүктөр колдонулат. Ошондой эле компьютердик сөздүктөр онлайн режиминде интернетте дагы иштейт жана пайдаланса болот.
Айрым котормочу программаларды карап көрөлү. Котормочу диктер Windows үчүн. Котормочу программа диктер онлайн режиминде которот. Бул жерде тексттерди которуу процедуралары адам үчүн өтө ыңгайлуу. Учурда тексттерди которуу кызматтары онлайн режиминде жогорку деңгээлде иштейт. Ар түрдүү чет элдердин тилдеринде жазылган тексттерди которууну, оперативдүү иштетүүнү камсыз кыла турган программалардын топтому аткарат. Neodic Windows үчүн. Neodic көп функционалдуу котормочу программасы абдан пайдалуу. Текстти которуу жөн гана курсорду жылдыруу жолу менен аткарылат. Neodic'тин жаңы версиясы чет элдердин тилинде жазылган информацияларды иштетүүдө, аны менен иштеген бардык адамдардын максатын жогорку деңгээлде иш жүзүнө ашырат. Себеби жөн гана түшүнүксүз сөздөрдүн үстүнө курсорду жылдырса, ошол замат которуп берет. Онлайн кызматында айрым котормочу программаларды көчүрбөй эле иштөөгө ылайыкташтырылган. Мисалы, Google Translate текстти сүрөт боюнча которуу үчүн кеңири таралган. Бул бир нече варианттагы тексттерди, ошондой эле кол жазмаларды дагы окуйт. Screen Translate текстти оптикалык таанып билүү технологиясынын жардамы менен компьютердин экранындагы информацияны тез убакыттын аралыгында 95 тилден абдан так которот. Яндекс котормочу бул онлайн режиминде PDF форматындагы сүрөттөрдү жана документтерди смартфондо гана эмес, иш компьютеринде дагы таанып билет. Сервис 90дон ашык тилдердеги файлдарды таанып иштетет. Text Grabber Translate проектиси 60 тилден ашык сүрөт котормолорду иштете алат. Колдонуучу тарабынан мурун колдонулган фрагменттерди архив кылып сактайт. Программа тексттерди гана которбостон, PDF форматындагы документтерди сканерлеп, аны керектүү форматта печатька экспорттойт. Бүгүнкү сабакта силер котормочу программалар, алардын түрлөрү менен таанышып, аткарган кызматын билдиңер. Сабакты бышыктоо үчүн суроолор. 1. Китептеги сөздүктөргө салыштырмалуу компьютердик сөздүктөрдүн кандай мүмкүнчүлүгү жана артыкчылыгы бар экен? 2. Компьютердик сөздүктөр кандай документтерди которууга пайдаланылат? Балдар, бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Силер мындан ары өзүңөргө керектүү информацияларды компьютердик сөздүктөрдүн жардамы менен которо аласыңар. Көңүл бурганыңарга рахмат, саламатта болгула.